Бул PUBG деген oyun кыргызчага которгондо согуш таласындагы белгисиз оюнчу деген маанини билдирет экен. Бул оюнда негизинен согушка байланышкан. Бир эле согушуп адамдарды өлтүрүү эмес, балдарыбыздын психологиялык жактан бузулуусуна, айрыкча биздин dinimiz болгон, dinimizdagi эң ыйык болгон мечиттердин жанында согушуу. Кийинки учурларда бул согуштун бара-бара уландысы эң ыйык болгон Кабаны талкалоо. Кабаны талкалагандан кийин анын ичиндеги курал-жарактарды алып, дагы бир даражага көтөрүлүү ушундай адамдарды психологиялык жактан буза турган оюн болгондуктан мындан балдарыбызды өтө коргойлу. Мына булардын жыйынтыгында кээ бир мына окуяларды карап көрсөк, болуп өткөн окуялар түнү менен таң аткыча баласы ойногон. Bir үйдө апасы менен баласы жалгыз жашайт. Баласы ушул оюнга кирип кеткен дагы түнү менен ойноп, апасы жак укта десе болбойт. Анан эртең менен дагы деле ойноп атасыңбы, токтотпойсуңбу деп жанакы оюнун токтотуп койгондо түнү менен жырткычка айланып калган, согушуп отуруп ушундай мыкаачы болуп калган баласы ошол эле деңгээлде апасын дагы өлтүрүп койгон учурлар кездешип атат да.